Зомбулук балдардын тагдырына балта чабары бышык. Алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасирин тийгизгенден тышкары, эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Адистер Кыргызстанда балдарга карата катаал мамиле жана зомбулук кеңири жайылган жана балдар укуктарын бузат дешет. Бул боюнча ата-энелер үчүн атайын балдарды кантип тарбиялоо керек деген суроонун тегерегинде сабактарда өтүлүп келет. Нуржамал Эркебаева буга чейин балдарын туура эмес тарбиялап келгендиктен мындай тренингтерге катышып, кийинчерээк сабак берип калгандыгын айтат. Менин атым Нуржамал. 4 балам бар. Улус уже 18-ке чыгып калды, андан кийинкиси 15-те, андан кийинки балам 4-класс окуйт, 10-до. Андан эң кичинекей балам 6-да. 2014 болсо керек да. Анда балдарым кичирээк болчу, ошондо жана Мерим Эмильевна деген биздин класс жетекчиси айтып калды, ушул тренингке катышпайсызбы, сиздин кызыңыз чөтө түнт болуп атат деп калды да. Экинчи кызым аябай түнт. Анан макул катышса катышайын деп, анан бул как раз ошондо Мерим клубу неме өтүп атканда, ушул именно центр социодействиеден Мерим клубу бөлүнүп чыкканда, анан ошолор сабак өтүп аткан экен, мен катышып калдым. Башында жаккан эмес, эмнени өтүп атат, мынтип баланы тарбияласак, чында балдарды жанагындай эркелете алабыз го деп мындай түшүнгөн болгон жок да. Мен ошол ата-энелер жана оюн ойноп атканда кандай ата-энеге киресиң дегенде, моралист ата-энеге кирдим да. Аябай үйдөн кечке балдарымы жей эле берем да, сүйлөп элечи, мындай эме кылбайм да. Алардын оюн укпайт экенмин да. Анан азыр ушул баягы тренингтерди алгандан баштап, чтоб алардын оюн угуп, аларды мындай столго отургузуп, акылдашып, ушуну үйрөнүп калдык да. Азыр жакшы буюрса. Но балдарым айтат да, мама ушу тиги окууну кичинекейиңиз эле окуйт билесиз. Ушундай эмелер болуп атат да. Кичинекей балам айтат, ой мама сиз аябай сүйлөбөй калдыңыз депчи, анткени мен убактым уже балдарга жанагындай мораль окуп бөлбөй эле убактымды өзүмдүн сабактарыма, өзүмдүн үстүмөн иштегенге бөлүп калдым да. Ошондо мындай балдар да свободно мындай эс алып калышты да, дем алып дегендейчи. Менден кутулушту дегендейчи. Азыр айтып атасыз го, мен жей беришкен депчи, мисалы келтирип кетесизби? Мисалы кандай катуу сөздөрдү айтып жүргөнүңүз? Кыргызда билесиң да, баягы төрөлгөндө эле эшек, чочко деген сөз мээске сиңип калганда, анан сразу эле баштаганда эшек деп баштайм да сөздүчү. Баштап эле анан эмне кеч келдиң? Сабактан кеч келет да, чында балдар кеч келет. Анан алар деген көрсө баягы мен жей бергендин жыйынтыгында үйгө кечигип келишкен да. Оказывается, ушундай экен. А мен билбей эле, эмне кеч келдиң, сенин сабагың мынчада бүткөн деп убакыт сааттарды карай берчимин да. Ушунчалык бир өзүмдү мына азыр дагы бир башка илим окуп атам да, ошол жерден өзүмдү таптым да, чтоб мен аябай мындай эмекем да. Требованиям күчтүү экен да, сурай эле берет экен да. Алардын окуусу менен деле ишим жок экен да. Алар может 6 саат убактысы болуп атат, может мектептен кийин башка нерсе кетип атат. Ал менен суранбайт экен да. Только эле эмнеге кеч келдиң? Эмнеге минтип жүрөсүң? Эшек, сволочь, чочко, ушундай сөздөр кетчү да. Ошол. Адистер канча балаң болбосун, ар бирине өз алдынча мамиле жасоо керек экенин, бала кичинекей кезинде ийилген тал сыяктуу болорун, ошондуктан алардын психикасына доо кетирбей, жаш кезинен тиешелүү көңүл бурулушу керектигин айтышат. Муну дагы түшүнбөчүмүн мурда. Сөз кантип эле өтсүн дечимин да, анан кичинекей балам айтып атпайбы, сиз мени эшек дейсиз, ошон үчүн мен эшекке окшош баратам да депчи. Көрдүң? Уже сөздү алар кармай башташкан да. Азыр деле болуп кетет, кээде мындай баягы көнүп калгансың да, кээде болуп кетет нар жак бер жакчы, анан эме кылам, баягы кой деп өзүмдүчү аракет кылам да. Демек ошол сиздин психологиялык зомбулукка. Ооба, психологиялык зомбулук ошол да. Жанагындай физический зомбулук жөнүндө азыр сабак өткөндө айтып атам элдерге, чтоб чымчыбагыла, балдарыңарды урбагыла. Оказывается, уруп, чымчыган, ат коюп шылдыңдаган дагы бул жана зордук зомбулукка жатат экен деп, азыр уже биз ата-энелерге үйрөтүп баштадык да. Кеттик да. Жана айтабыз го, психологиялык сөз жеткен депчи, эң оор сөз кандай сөз болгон балдарыңыз сизге прям? Ооба, болот андайлар. Анткени оор сөздөр эми баягы үй бүлө болгондон кийин чыгат экен андай сөздөр, эми айткан уят го. Бирок жакшы эле сөздөр чыкты бизденчи. Айылдан үйрөнүп келген сөздөр чыкты да. Анан чынында эми ал сөздөрдү сүйлөгөнгө аракет кылып калдык. Азыр ал сөздөр сүйлөбөйбүз. Азыр эшек, чочко деген сөз жок биздин үйдөчү. Биз азыр жаным, алтыным, кичинекейим ушундай кайрылып калдык да бири-бирибизгечи. Бирок башында балдарга аябай кыйын эле болду мындай. Жакшы, жаман сөздөн сразу жакшы сөзгө өтүп кетсеңчи. Анан өттүк. Ошол кандай болду?
өзгөрүү болду. Көрсөм мени экинчи кызым ырчы экен, ырдайт экен, ал жеген жанагындай түнт болуп калды дебедимби? Мен жана уруша бергендин, жана антип жей бергендин жыйынтыгында ал түнт болуп калды да, бирок анын акырындык менен таланттары ачылып баштады. Ал ырдайт экен, бийлейт экен, тиктокерша экен да, мен аны билбептирмин да. Жакшы кийим кийген жакшы көрөт экен, кычырап мынтип өзүн көрсөткүсү келет экен. Андай жагын биз билген жокпуз да, чынындачы. Биз жөн эле аны жаба бердик да. Аяққа баспа, бияққа баспа, аны кылба, буну кылба депчи. Чоң кызым тоже бийчи экен, андагы сүйлөшүү келгенде мама мен бийге барам деди. Аны бийге катыштырдык, бийлеп, азыр чынында жакшы топто бийлейт. Уже популярный болуп баштады. Эми жакшы да. Балам болсо шахмат искен, шахмат ойнойт экен. Эми ата-эне баягы көрүп турса деле аны мындай оюн катары эле кабыл алат экенбиз да, бизчи оюн эми койчу, анан буну кыла калчы, бул жумушту бүтүрө калчы дейт экенбиз да. Анан чынында бала менен ойногонду билбейт экенбиз. Азыр балдар менен ойногонду үйрөндүм. Үйдөн жана чүкө ойнойбуз, канталамай кылып, шахмат ойнойбуз, кээде күрөшүп мынтип тоголонуп ойноп кетебиз да. Буга чейин андай эмес да, биз ата-эне, значит биз буларды урушуп, талашып, тарбиялашыбыз керек. Ошол эле ой бар болчу да биздечи. Эгерде бош кой берип койсок, бузулуп кетет, же болбосо мындай болуп кетет, андай болуп кетет, ошондой болчу да бизде. Ата-эне биринчи кезекте балдардын оюн уга билүү керек. Өзүнүн оюн балдарга таңоо келечекте баланы өзүнө ишенбеген, өз оюн так айта албаган адам кылып калыптандырат. Ал эми тренингдин дагы бир катышуучусу Гүлзат Касымбаева да мындай тренингке келгенге чейин кызы менен көбүрөөк түшүнбөстүктөр болгондугун айтты. Өзүм 37 жаштамын, 4 баланын энесимин. Ушул мектепте балдарым билим алат. Мен ушул окуу борборуна катышып, жакшы сабактарды алып, балдарга кантип тарбия берүүнү мурда туура эмес тарбия мындай билбестиктер болуп жүрүптүр. Ошолорду аябай айырмалап түшүндүм. Мисал үчүн биз баланын оюн укпай эле, жок мындай деп эле кыйнап эле ушинте берчү экенбиз. Азыр ошо 2 жыл болуп калды. Бардык тренингтерге катышып, жакшы өзүмө сабак алып, үйдө дагы балдарга туура тарбия бергенге аракет кылып атам. Буга чейин эми мен аябай эле ошо улуу кызымды мындай кичинекейсин теберчимин. Мен эле айткан сен анын оюн укчу эмесмин. Мен өзүмө жаккан нерсени алып берип койчумун, же өзүмө жакса бир жака жиберип, жакпаса жок деп эч качан оюн угуп келген эмесмин. Анан ошо таарынуулар көп болчу, ыйлачы, мындай нервтетчи. Мен аны нервтетсе деле карачу эмесмин. Бала да кайра жазылат деп жанан. Мен ошо тренингтерде ошону түшүндүм да, аябай бала деле стресс алат экен, билинбей элечи. Мен бала стресс алат дегенди түшүнчү эмесмин чындыгында. Мен деле балалыгымды деле мындай унутуп деле койдум да, эми баланы монтип эле уруп согуп эле болду, отур, иш же бас деп эле ушинтип тарбиялайт го деп ойлогом. Анан жок, андай эмес экен. Баланы деле өзүнүн оюндагыдай, баланын каалоосун аткарышыбыз керек экен. Сөз кылычтан өткөр дегендей, ата-эненин балага болгон терс сөздөрү акырындык менен ага терс болобу, оң болобу таасирин тийгизет. Айрымдар балдарын урушпай тарбияласа, айрымдары кол көтөрүп тарбиялоону туура көрөт. Касымбаева да кезинде балдарына кол көтөрүп келгендигин жашырган жок. Кол көтөрчүмүн, эми ачык аны алдабайм, туура эле айтам, кол көтөрчүмүн чындап эле. Не болмок эле, биз деле таяк жеп чоңойгонбуз, силер деле таяк жейсиңер, мен деген мамамын, энемин, соксом эчтеке болбойт дейчимин. Азыр болсо урбаганга аракет кылам чындап эле, анткени сөз менен деле айтып түшүндүрсө болот экен. Мен азыр көп нерсени эме кылам, бир эле сөзүм менен жеткире алам. Мен кайгырам, мен жүрөгүм ооруйт, силер туура эмес нерсе кылсаңар, мен жүрөгүм ооруйт, мен кайгырганымды силер жакшы көрөсүңөрбү десем, ошону мамам кайгырбасын деп туура эмес нерсени кылбаганга аракет кылышат да. Мурун согуп эле салчумун, чынын айтсам, азыр сокпойм. Мен жүрөгүм ооруп атат, кайгырып атам, мен картайып кетем деп ушундай кылам да, башкача бир эмелерге салып, ушинтип кичине менден да жакшы неме болсун дейм да. Анан ошентем, кичинекей эме болсо азыр 7-де, сентябрда школго келет, ага болсо мен карып кетем десем, балам коркот. Сиз карыбаңыз мама депчи. Сен ыйлап, башымды оорутуп неме болсоң,
мен карыган болуп калам десем коркот ошончо. Мама, мен сиздин башыңызды оорутпайм, сиз карыбаңыз деп ушундай кылат. Сүйүнүп калам. Ошо сөз менен деле тарбияласа болот экен. Урбай эле. Келсем үйдө бирдекелер сындырып салышчы, бирдекелерди дайындап кетсем жасабайт, тамакты да убагында эжеси туура бербей, ачка болдум деп келсемчи, анан эмнеге сен түштө чай берген жоксуң деп эле мындай болбогон нерсеге эле сабач экем чындыгында эле. Азыр болсо сабабайм, наоборот, эчтеке болбойт, сынса сына берсин деп калдым чындыгында. Сынган нерсени мама сиз аябай жакшы мама болуп баратасыз деп кызым уят кылат, мен өзгөрдүңүз деп. Анан ал дагы уже тренингтерге катышкандан бери ал өз укугун билип калды. Азыр айтат: "Жок, мама, сиз мага мынтип сүйлөбөшүңүз керек, мындай кылышыңыз керек, билесиз да, андай кылбаш керек да, сиз окуп жүрөсүз да", уят кылат ошентип. "Сиз билесиз да баарын, билип туруп анан туура эмес сүйлөбөңүз" дейт. Анан ошо уялып неме болуп, жакшы өзгөрүүлөр көп. Статистикага таянсак, балдардын 73% үй бүлөдөн ташпоор жана тоотпогон мамиледен жапа чексе, 83% мектептеги зомбулуктун курмандыгы болушат. Андан сырткары жашы жете электе никеге туруу, кыз ала качуу, сексуалдык зомбулук жана интернеттеги коркутуулардан да жапа жегип келишет.